Ачкан жылында төрөлгөндөр үчүн бул сиздин жылыңыз, ишениңиз, ал жашооңузга өз изин калтырат. Өзүңүздү ар тараптан өстүрүп, иште жоопкерчиликтүү болсоңуз кирешиңиз өсөт. Бирок айрым учурда намысты жыйыштырып, керектүү эшикти кагуу керек болот. Январда үй бүлөлүк маселени чечерде жети өлчөп биргесиңиз. Болбосо ажырашуу маселеси чыгат. Жазында бир кезде чогуу иштешкен адамдын жардамына муктаж болосуз. Акчага байланыштуу чырга май айында кабылып, юрист же адвокатка кайрыласыз. Августта чөйрөдөгүлөрдүн чыныгы жүзүн билип көңүлүңүз калат. Сентябрь айы жашооңузга өзгөрүүлөрдү алып келет. Бойдоктор сүйүктүүм качан мени колдон кармап нике сарайынын босогосун аттайт деп күтпөй, өздөрү аракет кылуулары зарыл. Уй жылында төрөлгөндөр үчүн жашоо түркүн түскө боелуш үчүн көз караштарды өзгөртүп, оптимист болуу, алдыга карай өсүү керек. Өткөн жашоого байлануунун кажети жок. Каржы кризисинен чыгуу үчүн айрымдар кошумча жумуш караштырышат. Мүмкүн мурунку иштеген жерине кайтышат. Катарыңызда алдамчы көрө албастар болот, абайлаңыз. Туугандарга компромисске барып, чырлардан айланып өтүүгө аракет кылыңыз. Карьерадан өсүү үчүн билимиңизди жогорулатыңыз. Үй бүлөлүк саякатты уюштурушуңуз ыктымал. Январь жагымдуу да жагымсыз да сюрприздерди тартуулайт. Февралда күтпөгөн жактан акча келет. Кымбат сатып алууларды июлга пландай берсеңиз болот. Сентябрда күтүлбөгөн окуялар чыгып, нервиңизди сынайт. Бойдокторго кол сунгандар болот, маселе туура тандоодо болот. Жолбурч жылында төрөлгөндөр үчүн ишиңиз оң жолго коюлуп, өнөктөштөр колдоп, каржы туруктуу болот. Демек, майда нерселерге алаксуунун, ар кадамды анализдеп туруунун кереги жок. Бирок шартка жараша эпчил, тил тапкыч болуу кажет. Ишеничтүү адам чогуу бизнес ачууну сунуштаса, макул болуу оң. Үйдү оңдоп түзөөдөн өткөрүүнү пландагандар эртелеп материалдарды алып койбосо, кийин кымбатына туш болушат. Толуп кетпөө үчүн аз калориялуу тамактарга өтүңүз. Бойдоктордун чечимине үйдөгүлөр каршы чыгып, ортодо талаш тартыштар болуп калышы ыктымал. Чечкиндүүлөр гана нике шакегин тагынышат. Февралда түйшүктөр көп чыгат, апрелде акчаны туура жака жумшабасаңыз, чыгым тартып калышыңыз ыктымал. Июлда жолугушуулар, иштер көп болот. Октябрь киреше кирчүү ай. Коюн жылында төрөлгөндөр үчүн жашооңуздун баардык тарабына бир эле кезде өзгөрүүлөр кире баштайт. Мүмкүн жаңы иш таап, үй сатып аласыз, же болбосо чет өлкөгө иштөөгө кетесиз. Болбогон нерселерге кайгыруунун пайдасы аз, адамдарга көңүл буруунун кереги жок. Көңүлдү көп иштеп, көп каражат табууга коюу кажет. Тагдырыңызда тажрыйбасы бар адамдар менен бөлүшүп, каржылык жардам көрсөткөн адамдар дагы пайда болушу ыктымал. Аллергия, ашказан жарасы, же болбосо остеохондроз каалаган убакта өзү жөнүндө эскертүүсү мүмкүн. Текшерүүдөн өтүп турганыңыз оң. Айрымдар жазында жаңы кызматка дайындалат, үйдү же машинаны алмаштырууга жайында мүмкүнчүлүк чыгат. Күзүндө тагдыр сизди ар тараптан сынап түйшүк үйөт. Декабрь айы ийгиликтерди тартуулайт. Балык жылында төрөлгөндөр үчүн бул жылы жашооңузда тегиз даңыр жол күтүлбөйт. Убакытты, күчтү туура бөлүштүрүп, чуркап иштесеңиз гана ийгиликтер сиздики. Айрымдарга чет жакка командировкага чыгууга, семинарларга катышууга туура келет. Психология, интернет сайт, юридика тармагындагылар жемиштүү иштешет. Улам топтогон акчаңыз улам бир нерсеге короп жүрүп отурат. Антсе да жайкы эс алууга акча арттыра аласыз. Үйдөгү ынтымак артышы үчүн сын жана акыл айта берүүдөн кармануу керек болот. Жайдын этегинде жаңы кызматка дайындаласыз же башка ишке өтөсүз. Күздүн башталышында жол көрсөтүүчү адам табылып, ал сизге жашооңузду жаркын жана маңызды угулууга жардам берет. Күздүн аягында чоң кыялыңыз ишке ашышы дагы ыктымал. Жылан жылында төрөлгөндөр үчүн ийинден чыгып, бирөөлөрдүн артына жашынуудан качып, кыйынчылыктар менен тике күрөшүп жашай баштаңыз. Чоң жеңиштерге жетишүүнүн мезгили келди. Энергияны келечектүү иштерге жумшоо, ашыкча амбиция жана текеберленүү жашоодо өз зыянын тийгизип коюшу ыктымал. Ийгилик оозу ачыктарды сүйбөйт. Андыктан ийгиликтериңиздин баардыгын эле жарыя кылуунун кереги жок. Болбосо көрө албастар четтен чыгат. Жан шериңиз сиздин баардык көйгөйлөрүңүзгө чейишеси жок. Апрель айында чечкиндүү болсоңуз, кооптуу деген иштен көп акча табып калышыңыз ыктымал. Июль айында көп өзгөрүүлөр күтүшү ыктымал. Болуп өтө турган окуялардын келечекке таасири тиет. Андыктан аярлык керек. Ноябрь айы жалгыз бойлорго сүйүү тартууласа, үй бүлөлүүлөр балалуу болууну пландашы мүмкүн. Жылкы жылында төрөлгөндөр үчүн жыл жеңил жолду убада кылбайт. Кызматтан көтөрүлгүсү келгендер, иштеген мекемесине пайда алып келүүлөрү, жекече иш баштайм дегендер баштапкы капиталга акча табуулары кажет. Андыктан тарткан арабаңыздын ордугуна карабай, алга жылууңуз керек. Кичине кыйынчылык болсо эле алганды токтотуңуз. Жакшы эс алууга, пландаган нерселерди сатып алууга жете тургандай акча тооптоого мүмкүнчүлүктөр чыгат. Ийгиликтүү адамдардан дос күтүп, акча табуунун жолдорун көбүрөөк көздөштүрүңүз.
иммунитетти бекемдөөгө, чуркоону же узакка басууну адатка айландырыңыз. Бойдокторго кызыктуу жана сымбаттуу адамдын жүрөгүн багындыруу үчүн активдүүлүк керек. Апрель айында бир топ кыйынчылыктар чыгат. Эпчилдикти жана тааныштарды пайдаланып, абалдан эртерээк чыгып кетүүгө далалат кылыңыз. Июнь айы сизди ар тараптан жолдуу кылат. Июль позитивдүү да, негативдүү да учурларга бай болот. Декабрь ооруларга жакын ай, этият болуңуз. Кой жылында төрөлгөндөр үчүн умтулуу аракет кыймыл жөн гана жашоо эмес, каржы жаатында көз каранды болбоонун жолу дагы. Андыктан убакыт менен тең кадамдап, максатка умтулсаңыз, түрдүү кырдаалдарда креативдүү боло аласыз. Ишиңиз алдыга дагы жылат, каражат дагы жетишерлик болот. Кеңеш үчүн адистерге, туугандарга кайрылуудан тартынбаңыз. Баары ойдогудай болгондо, өзүңүздү кастардан эмес, ашыкча амбициядан сактаңыз. Жаңы тааныштарды көп тапканыңыз менен алардан пайда аз болот. Жазында жана күзүндө пайдалуу келишим түзүү күтүлөт. Ага юристтин катышуусунда гана кол коюу керек. Болбосо сизди отургузуп кетиши ыктымал. Күзүндө иш алмаштырасыз же болбосо чет өлкөгө виза ачтырасыз. Бойдоктордун кээ бирлери эс алып келүү, ошондой эле сүйүктүүсү менен табышкылары келет. Горизонтто болсо жаңы адам пайда болот. Кимисин тандоо чечими өзүңүздө. Маймыл жылында төрөлгөндөр үчүн көнгөн адат боюнча кыялдарды көргөзүп, бой көтөрүүнү токтотуп, олуттуу жооптуу болуу керек делет. Башкалардан көз каранды жана эч нерседен кем болбоо үчүн жыл сизден тез ойлонуп, туура чечим чыгарып, так иштөөнү талап кылат. Элден алган карыздарды берип кутулуңуз. Иште сын, талаш тартыштар болот, чыдоо талап кылынат. Жылдын экинчи жарымында планды ишке ашырууга жолтоо болбошу үчүн жеке жашоону артка жылдырыңыз. Айрымдар башка шаарга же районго ишке орношушат. Топтолушуу үчүн акчаны үйдө эмес, банкта сактоо керек болот. Чыгармачыл адамдар жакшы эмгектенип, комплименттерге чөмүлөт. Жан дүйнөңүз тартылып турган адамды жоготуп албоо үчүн аяр мамиле кылыңыз, башкаларга көз кыспаңыз. Март айында жагымдуу окуялар көп болот. Апрелде кооптуу кадамдарды жасабаңыз, болбосо олуттуу зыян тартып калышыңыз ыктымал. Тоок жылында төрөлгөндөр үчүн татаал кырдаалдарда кайраттанып, акылды туура колдонуп иш кылууга туура келет. Мындан эркиңиз чыңалып, көп нерселерге көзүңүз ачылат. Кызматтан жогорулайм дегендерге атаандаштар көп чыгат. Тактиканы туура колдонуңуз. Жаңы креативдүү нерселерден, командировкалардан баш тартпаңыз. Нерв бул гитаранын кылы эмес. Анда ойноонун дагы кереги жок болот. Каржы жана туугандарга байланыштуу стресстерге кабыласыз. Эгер өзүңүздү токтоо жана сыпайы кармасаңыз, стресстен чыгып кетесиз. Жыл иштедим, таптым деген дивизде өтөт. Демек каржыңыз ишиңизде жараша болот. Досуңуз жаңы адам менен тааныштырат, мамиле акырындап сүйүүгө өтүшү мүмкүн. Үй бүлөлүүлөр жеке жашоодогу маселелерди эч кимди укпай өздөрү чечүүлөрү керек болот. Май айында чөйрөдө согуштун, ошондой эле башка көйгөйлөрдүн жылы болот. Ит жылында төрөлгөндөр үчүн жашоо тийиштүү багытта агыш үчүн өзүңүзгө жана жаңы иштерге кыракы болушуңуз керек. Сиз принциптерге таянган, бирок кежир жансыз. Маселелерди чечүүдө тажрыйбалуулардан кеңеш сураңыз. Идеяларды башкалар уурдап кетпеши үчүн элге жайбаңыз. Абалга жараша салкын, кандуу, өзүмчө болууга үйрөнүңүз. Чыр чатактар, материалдык кыйынчылыктар убагы менен болуп турат. Башкысы майдачыл же жеңил ойлуу болбоңуз. Пайдалуу тааныштарды күтөсүз. Негизи жыл ичинде ийгилик сиз тарапта жашооңузду оңдоого, карьерадан жогорулоого, үй бүлө күтүүгө, бизнес ачууга аябай ылайыктуу. Доңуз жылында төрөлгөндөр үчүн максаттарга жетүүнүн жолу демилгелүү, иштарман болуу да жатат. Жыл ичинде айрымдарга адистикти жана ички дүйнөнү өзгөртүү талап кылынат. Негизи чычкан жылында жакшылыктар көп болуп, кээ бир маселелер өзү эле чечилет. Каржы жаатында кыйынчылыктар жок. Бюджетиңиз жетишерлик жана ишенимдүү өнөктөштөр болсо, жеке ишиңизди ачууга аракет кылыңыз. Бирөөдөн карыз албаңыз, болбосо акчанын айынан узакка чырдашасыздар. Жумуш деп жүрүп, үйдөгүлөргө көңүл бурбай калуу туура эмес. Сүйүктүү адамыңыз экөөңүздү чырлар ажырата албайт. Бирок баары бир сүйлөгөн сөзгө маани берүү керек болот. Январь айы дилеммага бай болот. Олуттуу чечимдерди кабыл алууга аргасыз болосуз. Август алдоо, азгырык, кумарга жакын ай. Андыктан абайлаңыз. Ноябрда жашыруун сырларды ооздон чыгарбай, абройлуу адамга шек келтирбеңиз.